Так, Камал Маткер орто мектеби. Кече 12 мартта саат 9:11-де Ош облусунун аймагында күчү 5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Кырсыктан улам Ош шаарынын Ишкаван айылындагы номер 62 Маткеримов атындагы орто мектебинин дубалдарында жаракалар пайда болгон. Мектептин мугалимдери жер титирөөдөн кийин окуучуларды коопсуз жерге алып чыгып, жабыркагандар болбогону айтылды. Эвакуация мезгилинде мына балдар баардыгы эсен аман. Коопсуз жерге алып чыктык. Бүгүн 13 мартта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жабыр тарткан аймактарга барышты. Алай районунда 13 үй жабыркаган, бири кооптуу абалда. Жаңалай айылында үйлөрдүн дубалдарында жарака пайда болгон. Жаранды коргонуу комиссиясы үйлөрдөгү эски жаракалар жер титирөөдөн чоңойгондугун аныктап акт түзүлгөн. Бул үйлөрдүн 7 камсыздандырылган, 6 камсыздандыруудан өткөн эмес. Негизги ачак бул Карас районунда болгону байланыштуу. Шаарда жана Карас район, анан Алай районунда Жаңалай деген айылында ушул жерде турак жайлар жаракка кеткен. Бирок жарандардын арасында да мындай жабыркагандар жок. Бул негизги айтып кетүүчү нерсе дагы бул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эски имарат, долбоорсуз салынган, ашар менен салынган, чийки кыш менен салынган имараттар да. Булар албетте эми убакыт өткөн сайын булар отурукташат да, анан ондай жер титирөө убагында анан өзүнүн насаткасын берип, ушундай жабыркап калышат. Ал эми Кара Суу районунда 12 мектеп, 12 үй, 1 бала бакча, 1 үй бүлөлүк дарылоо тобу жабыркаган. Бул үйлөрдүн 4-өө камсыздандыруудан өткөн, 8 үй камсыздандырылган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басарынын айтымында жабыркаган имараттар чийки кыштан салынып, курулуш нормалары сакталбаган. Алдын ала маалымат боюнча мына социалдык 14 социалдык объекттер ушундай мектепке окшогон мектеп мындай эски мектептердин пайдубалдары, дубалдары ушундай кичине жаракка кетиптир. Ошолорду азыр тактоо жумуштары жүрүп атат. Комиссия менен анан ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы адистери менен кошулуп. Кооптуу деген андай деле жок. Бул жерде биз азыр өзүбүздүн ишмерчибиз менен дагы ошо айылдарга барып көрөбүз. Азыр турак жайлардын кабалдарынчы, кайсы мисалы үчүн айттык го Жаңалай деген айылга барып, Жогуш айыл өкмөтүнө дагы барып азыр көрүп келебиз да. Себеп мен мына жарандык комиссия иштеп, алдын ала маалыматтар боюнча булар көбүнчө ошо чийки кыш менен долбоорсуз салынган, мындай курулуш нормаларын сакталбай салынган үйлөр же болсо мындай чарбалык курулмалар болуп атат да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баштапкы маалыматына караганда 12 мартта саат 9:11-де Ош облусунда катталган жер титирөөнүн кесепетинен жалпы облус боюнча 25 үй, 12 мектеп, 1 бала бакча, 1 үй бүлөлүк дарылоо тобу жабыркаган. Ал эми камсыздандыруу маселеси жер титирөө 6 балга жеткен учурда гана каралаары маалымдалды. 12 марттагы жер титирөө күчү 5 балга жеткен. Кармалбайт да, 20 жыл, 25 жыл кармайт дагы, любой үйдө деле түшүп калат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.